мөмө 90% суу деген чын экен. Товар катары магазиндерге коюп койсоңор болот. Бат бузулуп кетпейт да, 1-2-3 күнүн ичинде сатып жибесе бузулат деген нерсе жок. Бул 12 ай тура берет да, бул оңай. Бир нече пайыз түшүмүбүздү жоготобуз. Монча эле тишип кете беребиз. Жөн эле төгүлүп чачылып калат да. Onu tizip çıktık. Kıskası bezatkorunu yıkıp bарын. Aslına başlayayım. Cança buzulgandan da bası çıkpay alan geçse de abi. Ушундай чакан дегидратор менен баштаңыздар. Балалар булардыкы кожойкелерге мотивация болсун, кайра иштетүүнү үй шартында жасап башташсын. Биз дагы бир кошумча белектерди берели деп атабыз да. Эң башкы чоң белек мынакей. Мондай бир идиш беребиз да. Ушул да берекке берилет да. Ушул дегидратор менен кошо салып беребиз мына. Мына дегидратор заказ кылынгандан кийин ушунун баары силерге жеткизүүсү да бекер. Мыналар да белекке берилет. Гарантиясы бар, сервисный обслуживаниясы бар, немецкий качество. Bunu bazarga чыгып эле сатсак, азыр үйдөн отуруп эле монтип телефон менен сүрөткө тартып, кооздоп, Instagram иштетип. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер? AgriLife KG YouTube канал жумушун улантууда. Жаз келип, аябай дыйкандардын жумушу көп болуп, биз эң башкысы азыр мында түшүмдөр башталып атат. Аке биринчи кулпун айлар келип баштады. Биз мындай ойлонуп көрсөк, негизи бул өстүргө турган нерсе, өстүрөт экенбиз. Аябай эле жакшы элечи. Жакшы сонун түшүмдөргө жете алат экенбиз мынакей азыр. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай. Кулпун айыбыз турат. Базардан бүгүн сатып келдим атайын видеого деп. Биздин AgriLife KG YouTube каналдын жалпы максаты дыйканчылыкты кичине болсо да кичинекей салым жасап өнүктүрөлү деп. Биз жалпы эми баарын өнүктүрө албайбыз. Кичинекей өзүбүздүн салымыбызды жасайлы деп иштеп келатабыз. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күнгө чейин көптөгөн дыйкандар өнүгүп келатат. Биздин видеолорубузду көрүп, бир нече өзүнөрүнүн сабак алып, билим алып келатат. Биз бул жылы кайра иштетүүгө, агробизнестерге басым жасайлы дегенбиз. Кайра иштетүү дегенде биз мисалы үчүн сезондо эмне деген жоготуулар болот. Ушул эле кулпунай, ушул эле малина, ежевика, көптөгөн өсүмдүктөрдүн жакшы товарный видин сатканга мүмкүнчүлүк болот. Бир нече процент, бир нече пайыз түшүмүбүздү жоготобуз. Товарный види жок болуп калат, же бузулуп кетет, көгөрүп кетет. Көптөгөн себептер бар. Кээ бир учурларда мисалы үчүн өрүк, кээ бир ушундай өсүмдүктөрүбүз бар. Жөн эле төгүлүп чачылып калат да. Ошондой нерселерди көрүп отуруп, баягы аябай сарсанаа болот экенсиң, биздин түшүмдөрүбүздү ушинтип жогото беребизби депчи. Башка мамлекеттер кайра иштетүү жолдорун ойлонуп коюшкан, кайра иштетүү жолдору бар жөнүндө оюлган. Биз болсо бүгүнкү чыгарыштын алкагында дегидрация деген темага токтолобуз. Артында караганыңыздардай дегидратор турат. Weizgau компаниясынан немецкий сапаттуу мындай жакшы бир дегидратор таптык. Биздин Кыргызстандын ичинде официальный дистрибьюторлор менен договорлошуп, буюрса ушундай бир биздин Кыргызстандын жалпы дыйканчылыгына салым жасап, биздин AgriLife KG YouTube канал менен долбоору менен кызматташып, ушул дегидраторлорду бизге берип, түшүмүбүздү жалпы сактап калалы деген максаттабыз. Эми билбейм, эми дегидратор менен канча деген кишилер бизнес кылып атышат. Кээ бирлер бизнес кылып кетет, кээ бирлер кыла албайт. Ар ким ар кандай өзүнүн эмесичи, шыгына жараша, чармачылыгына жараша, аракетине жараша дегендей. Бирок эң башкысы түшүмдү сактап калыш. Бир нече пайыз түшүмдү сактап калыш. Түшүмдү сактап калыш бул өзү киреше да, урматтуу көрүүчү. Андан тышкары мен дагы бир нерсе белгилеп кетейин деген нерсем, бизде бала чакабыз, өзүбүз көп зыян нерселерди жейбиз. Магазинге кирип, жана жылтырак мылтыракка кызыгып, бала чакабыз жаман нерселерди, зыян нерселерди жейт. Бул өзүбүз дегидратор менен мындай пайдалуу нерселерди жасай алабыз деп айта алам да. Бул азыр бир эле мындай кулпунайды үлгү катары коюп койдук. Азыр ушул кулпунайды биз иштетебиз, мындайча айтканда кайра иштетебиз, кургатабыз да. Шоковый заморозка эмес, сублимация эмес, варенье эмес, сок эмес. Бул азыр кургатуу жолунда. Сиздерге ушул
кулпунайды кантип мындайча айтканда второй жизнь деп коет орусча, экинчи өмүрүн беребиз да. Бул эми бул 2-3 күнүн ичинде сакталат. Скоропортчий продукт деп эсептелип билесиң. 2-3 күнүн ичинде же бир нерсе кылып кайра иштетип салбаса, же сатып ийбесе болду, бузулат да бул. Жоготуу мындайча айтканда. Ушундай жоготуу болбош үчүн бүгүнкү чыгарылышыбыз ошого арналды. Келгиле урматтуу көрүүчүлөр, мен силерге азыр бүт баарын ушул кулпунайдан могу кичине биякта башка өсүмдүктөрдө коюп койдум. Ассортименти көп болсун деп. Ушул кулпунайды кургатып, дегидратор менен кандай кылса болот, ошонун бүт баарын жолун көрсөтүп берели. Бул дегидраторго токтоло кетсек, немецкий компания, германиялык немецкий компания деп атпайсызбы, Basegalv. Bunun азыр ортончосу да, мындай кичинекейи бар, чоңу бар, мындан да чоңу бар. Биз ушу атайын ортончосун деп мындай бир тартканга тестке алып койдук. Канча убакыттын ичинде кургайт, канча градус менен кургайт, жыйынтыгы эмне чыгат, бүт баарын ошонун азыр ушуну далилдейбиз, чогуу. Мен бир жолу буга чейин бир өзүм бир тест кылып көргөм, бир кургатып. Кичине кемчиликтер, плюс минустар болот экен, баары биринчи жолу иштеткенден кийин. Азыр мен силерге баарын көрсөтүп берем. Клубникаларды ушинтип кесип 4-5 мм калыңдыгы менен мындай ичке кылып, чипсы кылып кестик. Аны тизип чыктык поддондорго. Баарын эле подряд эле көрсөтө берейин. Эрежеси боюнча түбүнө мондай поддон салып коюш керек экен, мондай темир. Антип жанагы пастила жасаган поддонго астына тизип коюш керек экен, анткени деген сопка эмелер, мусорлор ушуга агып түшкөндөй болот экен да. Эми бул клубникаларды тизип чыгалы. Бизде карасаңыздар мондай клубниканы топ койдук. Монтип тизип кете беребиз. Сымылда деп. Анан бизде клубника кичине жетпей калды. Биз монтип алмурут бир 2 алма кетти. Бир алмабыз бар экен, бир алмурутубуз бар экен. Холодильникте. Биз тоголок кылып эле чипсы кылып көрөлү дедик да. Кандай болот, жыйынтыгы чогуу көрөбүз. Анан алмуруттан тышкарда кивибиз бар экен, кичине ошо кивини кыскасы безотходный кылып туруп баарын жасайлы деп чечтик. Жыйынтыгын чогуу көрөбүз. Монтип тизип кете бериңиздер. Болду, мунун оорчулугу эчтеси жок экен. Жабабыз дагы. Иштеткенде включатель плейн басабыз. Мөмөнү басабыз, могу жерде жанды, анан градусун тандайбыз. Саатын тандайбыз мынакей. Саатын 12 саатка деп коюп турат, иштеп кетти да. Саатын 14 саат деп койсо болот мынакей. 14-15 саат. Биз кулпунайды эмеге, кулпунайга 12,5 саат коюп коеюнчу. 12,5 саат, анан градусун 75 деп по умолчанию көрсөттү. 55 деп койдук. 12-13 саат 55 градус менен ушинтип турат. Уксаңыздар, үнүн кичине эле мындай акырын чыгып атат, жана кадимки холодильник иштегендей элечи. Мындай катуу дырылдабайт, башты оорутпайт. Кухнянын бир бурчунда ушинтип иштей берет да. Бул эми 12-13 саат кадимкидей бир күн убакыт же түнгө коюп койсо болот. Мен биринчи күнү өзүм уктабай жанында отурдум, бир нерсе болуп кетеби деп шынтип карап. Жок, жакшынакай эле болуп иштейт экен. Кадимкидей эле баягы ысык да кетпейт, күйүп да кетпейт. Өзү бүт нерсесин уже биякта ойлонуп койгон. Оңой эле иштеттиңер, мөмөнү бастыңар, убакытын койдуңар, градусун койдуңар, 2,5 менен өлчөп өзүңөргө керектүү убакытын коюп аласыздар.
Болду, ошентип турат. Кээ бирде ичин мынтип светтин күйгүзүп карап коюп турсаңыздар болот, кандай болуп атканын, эмне болуп атканын, мөмөлөр кургап атабы, кургабай элеби деп мынтип бир карап коет экенсиңер дагы, кайра светтин өчүрүп койсоңор болду. 12-13 саат күтөлү, урматтуу көрүүчү. Он үч сааттан деле ашык өттү, дагы 1 саат эртең менен кошуп койгон болчумун. Анткени мындай караганда кичине эмерээк болуп аткан да, мындай көзгө көрүнүп аткан да. Жакшы кургабай калган сыяктуу. Азыр бир сыйра дагы ачып көрдүк. Кайра жаап койдум, анткени деген азыр силерге көрсөтөйүн кандай результат болду. 13,5 саат өттү. Бисмилла деп. Эле астан баштайын. Ортончусун ачып көрсөм керек жана. Азыр мына биз тизген астыңкы поддонун көрөлү. Чыгарып көрөлү. Кичине уже секреттерин уже биле баштадым, мына астынан түртүп атам. Жакшы чыгып атат буюрса. Болуп атат да. Астынан түртүп койсо, тегиз кылып туруп чыгарат экен өзү эле. Ошо опыт менен негизи келе берет го баары. Башында жүдөп могу турникалар чапталып чыгара албай аттык эле. Азыр мындай өзүм таап алдым. Баары опыт керек. Результатты көрсөтөйүн, урматтуу көрүүчү. Кулпунайлар аму суусун алалы. Кадимкидей эле жанагындай кулпунайдын чипсиси болуп калды да. Мындай сындырып көрөлү. Бул баягы тырсылдап курак болуп калган жок. Өзүнүн эмеси бар. Даамы деле ушундай калды болуш керек, азыр жеп көрөбүз. Кеудеси ушундай болуп калды. Ичке болуп 4-5 мм кылып кескенбиз, эсиңерде болсо. Кийгисин көрөлү. Сонун болуп кургаптыр да кыскасы. 13 саат 55 градус менен туура эле болду да. Мындай сындырып көрөйүн. Көрдүңүздөрбү? Болду, бул 12 ай тура берет. Жеп көрөлү. Бисмилла деп экөөнү жейин. Сонун даам экен. Мындай өзгөчө даам болуп калат экен да. Свежий кулпунай эмес албетте, бирок кургатылган өзүнүн баягы сүйүүчүлөрү, жечүлөр болот да. Кайра атыла берейин, кичинекей балдарга бере берсеңиздер жей беришет да. Зыян нерселерди көп жейт го. Менин оюм боюнча ушундай чипсилерди түрлүү мындай азында алмаларда турат, алмурутта турат, өрүктөн. Эми көп өсүмдүк бар го, ягодалар, жер жемиштер. Ушуларды биз жанагы кинотеатрларга кирип зыян жанагындай попкорн, анан чипсы жей беребиз го. Ошоларды дагы киргизиш керекпи деп ойлойм да, бир иш-чара кылып, ушундай бир жаштарыбызга ушундай чипсилерди жедиргенге бир аракет кылышыбыз керек да. Бул жерде астына мындай алмурутта салганбыз. Алмурут эле соң болуп калыптыр. Ичине дагы 1 саат, 2 саат ашык туруп койсо артыкчылык кылбайт деген болуш керек да. Алма соң болуптур да. Карасаңыздар. Эле алмурут бирөөнү жейли, бирөөнү эмени. Алмурут өзү таттуу болчу, бышканда жакшы. Аябай таттуу болот экен да, сонун. Алма. Бул биринчи жасап көргөнүбүз болду. Биринчи жасагандан кийин эми жакшы, Кудайга шүгүр да, жакшы болду. Анан кийинки барган сайын жакшыртып кете беребиз. Негизи бүт нерсенин баарын bunun bayağı sekretleri çıkarttığında belki dağım koşup arlaştırıp pastilla жасап көптөгөн сонун даамдар жасаса болот. Жакшы болду. Сонун экен. Орточо убакытысы 13, 12 жарым, 13 саат, 14 саатка чейин сонун эле экен да, мындай ичке кезип. 3-4-5 мм кылып баарын кессеңер, киви да карасаңыз кандай болуп калды, сонун болуп. Көрүнүп атат да. Мында майдалары жанагындай чекесине кесилгендери кичине дагы калыңыраак болуп кесилип калат го.
Ада біз 1 saat 2 saat ашық тұрса жақсы болады. Мінекей қараңыздар. Результат жақты маған, урматтуу көрүүчү. Сонун мындай бул да товар да. Видеого тамак жеген кээ жактыра бербейт. Тиле чайнап эле бирдемкени жеп атса. Жаман көрбөңүздөр, урматтуу көрүүчү. Бул атайын экспериментке деп силерге жеп көрүп таамсызганга бул эле маанилүү нерсе да. Кээбилер үчүн аябай маанилүү нерсе. Мына асты боюнча ошоюнча эле калды. Тынбай эле иштей берет экен. Бул Везгау немис деген атына 2 күндөн бери ушу тест кылып эле өзүм иштетип атам. Ыраазымын да. Мындай өзүм немис деген сапатын актап атат да. Жетинде вентилятор бар. Клубника ным болгондуктан нымын чыгарат да сыртка. Терезелер ачылбай калса ошо буу басып кетет экен да. Ошону сөзсүз түрдө буу башпаш үчүн кичине вентиляция болуш керек. Терезелерди сквозняк кылып ачып коюш керек. Андан тышкары жыт, жогоруда айтып кеттим. Аябай мындай кондитерский фабрикадай болуп эле жыттанат экен. Жагымдуу жыт болот экен да эми. Биринчи эксперименттерим мындайча айтканда, бул эми баары эксперимент эле эмес, бул деген уже жөнгө коюлган, бул YouTube'дан көрүп, үйрөнүп отуруп, элден сураштырып отуруп, жарым жылдан ашык материал чогултуп отуруп, ушул нерсеге келдим да. Буну мисалы үчүн башташ үчүн мен деле дароо баштап ийген жокмун. Убакыт болбой атты, көчөттөр менен иштеп аттык. Ежевика менен иштеп аттык. Анан буга кол тийбей атып, күндүз ежевика көчөттөр менен иштесек, кечинде буну менен иштейбиз деп убакыт болбой атты да. Баарыбыз деле убакыт тар. Убакыт деген азыркы заманда аябай алтында кымбат нерсе болуп калды. Мен муну ошо көчөттө менен иштеп атканда атайын кичинеден кадам кылып биринчи муну алып койдум. Үйдө турду да. Коробкада турду бир бурчта көз алдымда эстетип андан кийин экинчи кадамым бир жумадай турду. Экинчи кадам анан момундай эмелерди алып келдим. Үчүнчү кадам анан видеолорду көрүп атып, монтип клубникаларды алып келдим. Ошентип отуруп чыгынып бир ишке ашты да ушундай видеороликчи. Силердики деле ошондой болушу мүмкүн, урматтуу көрүүчү. Биринчи муну дегидрат алып коюңуз, анан моундай толуктап видеолорду биздин каналга катталып көрүп туруңуздар, башка видеолордон көрүңүздөр. Ушинтип маалымат чогултуп келип өзүбүз деген дароо эле баарын бир убакытта кыла албайт экенбиз да. Ошондуктан акырдан кылып кете берсеңер болот. Дароо эле мына дегидраторду силерге сунуштайм. Жакшы дегидратор экен. Реклама кылып атасың десеңиздер, мейли, реклама кылып атам. Бирок ошого стоит да. Анткени биз кайра иштетүү долбоорлордун үстүндө иштешибиз керек, үйрөнүшүбүз керек. Кайра иштетип, түшүмүбүздү сактайлы, пайдалуу тамак азык жейли, бизнес кылалы, кошумча киреше киргизели, түшүмдү сактап калыш өзүнчө бул кошумча киреше. Карасаңыздар, кандай результатка жеттик, кандай товар чыгардык жыйынтыгында. Кургатылган кулпунай. Караңыздар. Өзү чипси болуп калды да, кулпунайдын. Кебетесин караңыздар. Бирөөнү сындырып көрсөтүп берейин силерге. Мындай. Сынбайт, бирок өзүнүн эмеси бар да. Формасын ошонусу менен сактайт. Жабышып туруш керек да. Бул эми биз дегидрацияны көрсөттүк. Мындан тышкары дагы сублимация бар, шоковой заморозкасы бар, вареньеси бар, согу бар, компоту бар. Дагы бир нече кайра иштетүү жанагындай пастиласы бар. Бул нерсе кондитерский көптөгөн изделиялар жасалат ушул эле мөмөдөн. Ошондуктан биз чыгарылыштарды көп кылып аракет кылабыз жасаганга. Кайра иштетүү, агробизнестер катары өзүнчө видеолор болот. Кайра иштетүү боюнча дагы ушинтип үйрөнө берели. Эми мына эми үйрөнүп атам. Жакшы экен да, өзүмө мындай жагып калды. Бул иш деле мындай аябай оор нерсе кереги жок экен. Жанагы сахар кошуп, кайнатып, эчтеке кереги жок. Жуйсуңар, кесесиңер, мындай поддонго тизип туруп эле коюп коесуңар да. Кел мындай жакыныраак көрсөтүп атам мынакей. Жанагы картофельный чипсылар барбы? Ушундай сыяктуу эле клубничный чипсы кылдык. Бул деле товар да, буну деле упаковка кылып туруп, өзгөчө кичинекей балдар жакшы көрөт таттууларды. Чипсыны да аябай жейт, муну да жейт. Мындай да болсун дегеним да дагы. Өзүбүз эле огороддо өстүргөн продукция кылып туруп эле ким кандай бизнес кылабы, же өзүнүн балдарына жедиреби?
упаковкасы мынакей. Мунун баарын төгүп туруп эле көрсөтүп коеюн силерге. Караңыздар. Бул түшүмдү сактадык да. Анча мынча бузулгандан баасы чыкпай калган кезде дагы ушинтип түшүмдөрдү сактай бергиле. Муну эми кийинки чыгарыштарда буюрса биз упаковкалап, мындай белек катары жасап көрөбүз. Бул нерселерди мындай башка товарлар менен аралаштырып, сонун бир презентабельный упаковкадан көп нерсе таасир этет да, урматтуу көрүүчү. Ушул эле нерселерди эгер жакшылап карап көрсөңүздөр, магазиндерде монтип туруп, сонун чизип туруп, упаковка жасап туруп, жылтырак кылып туруп кичинекей балдарга сатат да. Ушул нерсени мынакей бул бир кулпунай болуш керек, но эки кулпунай мейли, эки кулпунайды алат дагы, чаптайт бир нерсе кылып туруп, упаковка кылып туруп, кичинекей балдар ушуларды бир нече акчага сатып алып жейт да. Оор эмес экен бул, жеп жеңил болуп калат экен. Мөмө 90% суу деген чын экен. Жеп жеңил эле болуп калды. Атайын кичинекей пакеттерге же бокстарга салып туруп, кичинекей балдарыңарга момундай аралаштырып туруп, сумкаларга салып берип койсоңор, мектептен зыян нерселер жебей ушулар жей берсин. Мондай атайын эмелерди алып койгом, идиштерди. Бул бир өзгөчө идиш экен. Мондай өзү бияга резиновый болот. Бияга монтип чапканда кандайдей ичине аба да кое бербейт, мын да кое бербейт окшойт. Ушундай сонун нерселерди таап келдим да. Мынаяка салганда салып берейин силерге. Мынтип туруп салып коесуңар да. Биздин бүгүнкү максатыбыз кайра иштетүү негизинде, долбоордун негизинде үй шартында кылган силерге мындай көрсөттүм, болот экен. Өзүм да текшерип көрдүм. Кайра иштетет десе эле биз баарыбыз эле заводдорду элестетебиз, чоң цехтерди элестетебиз, укмуштуудай акча салыш керек, убакыт кетириш керек деп элестетебиз да. Ошондой үйрөнүп калганбыз биз. Жок, мондай бир кичинекей чакан андай микроволновкага окшогон бир дегидратор алдык. Дегидратордун баалары ар кандай болот экен, мынакей түрлөрү бар магазиндерде. Биз алган орточосу экен 15 000 сомдон башталып 100 000 сомго чейинкилер экен да. Эми чоңдор деле бар, албетте. Кызыксаңар жаза бергиле, биз изденип ошо чоңдорду тартып көрсөтүп көрөлү канча масштабтарда жасайт экен. Мындай үй шартында жасаса болот. Урматтуу кoo жейкелер, ушундай бир дегидратор менен баштап көргүлө. Ар кимдин өзүнүн шыгы бар. Бизнес кылып көрөбү же азыр эми интернет деген да пайда болуп калбадыбы? Интернетте мисалы үчүн биз мурун базарга чыгып эле сатсак, азыр үйдөн отуруп эле монтип телефон менен сүрөткө тартып, кооздоп, Instagram иштетип, өзүңөрдүн огородуңарда алган түшүмүңөрдү бир гана варенье эмес, мондай түрлүү продукция жасап деле сата берсеңер болот да. Доставка деген нерсе бар. Бул көчөт менен иштеп көрдүм, кандай экенин өзүмдө аябай кызык болду. Доставка менен эми кичине анча мынча нерсе жөнгө коюлбаптыр, бирок бара-бара коюлуп келе берет да. Монтип эле бирөөгө доставка кылып койсоңор, доставкасын өзү төлөйт дагы, белегиңерди ала берет. Силердин максатыңар жакшы, экологически таза, өзүңөрдүн мындай пайдалуу өзүңөрдүн товарыңарга ишенсеңер, кооздоп сатып ийсеңер, азыр упаковканын деле түрү бар. Бир упаковканын бири, түрү азыр бирөөлү эле көрсөтүп атабыз да. Анан өзүнчө дагы слайд кылып, коробкаларды издеп, дагы упаковка кылып көрөлү, белек катары кылып. Анда мындай видеого монтаж кылып кошуп койгонго аракет кылам. Болбосо кийинки чыгарыштарда көрсөтөм да. Айта берсек сөз көп. Кийинки чыгарыштарда дагы ушул эле дегидратор менен биз дагы жакшынакай бир кайра иштетүү жолдорун силерге көрсөтүп, буну эми билгендер бар да. Бул негизинде заводдорду жасап салгандар бар, цех килейген бизнес куруп алгандар бар. Аларга эми сөз жок, азаматсыңар. Бирок биз баягы жалпы эл өзүбүз дагы мен баш болуп кошулуп эми билип атабыз да, ушундай холодильник бар экенин, холодильник какой заморозка, сублимация, дегидрация, сушка, вареньеден тышкары биз көп нерсе деле билчү эмеспиз да. Мына ушинтип товар кылып жасаса болот да. Упаковкаларга кооздоп монтип сала берсеңер, азыркы заманда маркетинг анан упаковка, сонун упаковкаланган нерселер жакшы өтөт да. Азыр ушундай эле коробкада эле салып бердик сиздерге. Караңыздар кандай сонун көрүнүш. Бул деле полезный перекус болуп туруп, бирөөгө белек кылсаңар деле болот да. Товар катары магазиндерге коюп койсоңор болот. Бул жанагынтип бат бузулуп кетпейт да, 1-2-3 күнүн ичинде сатып ийбесе бузулат деген нерсе жок. Болду 12 ай тура берет да, бул 10 ай. Бир күнү болбосо да бир клиент болуп бир алат да. Көргүлө, мынакей. Кандай сонун упаковка. Мындай. Неге көркүнөрөөк тартып койсуң да, жакын.
ичинде эми аралаштырма ассорти кылып койдук. Өзүңөр клубника же өрүк жана пастилаларды иреттеп коз кылып кое алсаңар болот да. Жалпы жыйынтык мага өзүмө жакты. Мындай процесстен дагы мындай рахат алдым, результатынан да рахат алдым. Анан эң башкысы баягы элге бул пайдалуу деп ойлоп атам. Анткени деген кайра иштетүү биз үй шартында дагы үйрөнүшүбүз керек да. Кайра иштетүү үй шартында оңой эле экен да. Мынакей кайра иштетүүнүн кургатылганын көрсөттүк. Дагы башка түрлөрү бар, анан кийинки чыгышта сөз кылабыз. Ушундай чакан дегидратор менен баштаңыздар. Баалары булардыкы түрлөрү болот. Мындай 15 миңден башталат, өтө жогору карай кете берет. Бул ортончусу экен дагы. Биз ортончусуну тандадык, анткени деген бул эми мындай компактный, бир бурчка үйгө көп место ээлебейт, тура берет, иштей берет экен да. Анан ысып да кетпейт, дырылдап да иштебейт. Бул эми немис сапатындагы жакшы дегидратор болуп атпайбы? Ошон үчүн буга мен кызыккам да, жана өтө жогоруда айтып кеткем. Бул дегидратор менен эмнелер кошо берилет да? Азыр мен ушу силерге толук түшүндүрүп берейин. Бул дегидратор менен кошо мындай бир 10 поддон, темир поддон кетет. Бул ортончусу эсептелинген. Андан кийин мындай пастила жасаганга ушундай дагы 4 поддон кошо берилет. Азыр биз жазап жакта ичинде булга болдук, ошондуктан баарын көрсөтүп атам. Анан мындай 4 сетка кетет. Бул да чөп салып кургатканга. Андан тышкары мындай китепчеси болот. Кадимкидей орусча жазылган. Орусча, мына биз түшүнгөн тил эле. Бүт кандай колдонуш керек, канча градус, кандай өсүмдүк канча градус менен кургайт, ошонун бүт инструкциялары да бар да. Анан кантип колдонуш керек. Кыскасы, техника безопасности бүт нерсе бар да, мындай китепчелерде ар бир продукцияда болуш керек. Андан тышкары мындай дополнительный гарантийный талон болот. Гарантия 1 жылга берилет. Негизи бул сервисный обслуживаниясы бар. Биз официальный дилерлер менен дагы договорлоштук. Биз дагы ушуларды элге керектүү нерсе экен деп биз сүйлөшүүлөр, жолдор жүргүзүп, анан биз мындай бир келишим түзүп, ушундай бир элге бир пайдасы тийген кайра иштетүү бул оор эмес экен, баарын түшүндүрүү жолдору менен баарын ишке ашырып атабыз. Буюрса мына биринчи кадамдарыбыз болуп атат. Кышында да биринчи роликтен чыгаргам, бирок монтип ишке тестировать этип, жумушту жасап, непосредственно мына бүгүн кылдык да. Бул гарантийный талон. Гарантийный талондун аягында мына могу жеринде мынакей мындай печать басып беребиз. Монтип эмелер жазылат. Магазиндин аты, канча жылга ушул гарантийный талондон жоготпойсуңар дагы ушу менен 12 ай бою гарантиясы заводской бракка. Если бир нерсеси иштебей калса же бир нерсе брак болуп чыкса, алмаштырганга мүмкүнчүлүк болот. Биринчиси, экинчиси, бул техника деген техника бузулат. Кандай техника болбосун, эгер бузулуп калса, 1 жылдын ичинде, гарантийный убакыттын ичинде сервисный обслуживаниясы да бар да. Оңдотконго да мүмкүнчүлүк бар. Жөн эле эмтип эле силерге сатып коюп эле бул дегидраторду анан бузулса өзүңөр проблема менен жаңгыз калып калбайсыңар да. Кыскасы, мына биз да AgriLife KG YouTube каналда биз да кызматташабыз. Ушундай аппаратты бир мактап коеюн деп чечтим, анткени деген жарашат экен да мактоого. Сону моундай продукция жасадык, караңыздар. Бул продукцияны уже көрдүңөр, түшүндүрдүк. Эң башкысы силерге бир ушундай кожойкелерге мотивация болсун, кайра иштетүүнү үй шартында жасап башташсын, сүйлөшүп отуруп, ойлонуп отуруп, биз дагы бир кошумча белектерди берели деп атабыз да. Мондай бир дегидратор алсаңыздар, мунун доставкасы да бар, жеткирүүсү бекер. Телефондорду калтырып коем, ошого кайрыласыздар дегидратор менен. Андан кийин эң башкы чоң белек мынакей. Мондай бир идиш беребиз да. Бул атайын коз монтип ичине кургатылган продукцияларды салып койсоңор болот. Мондай 3 идиш, мондай доскасы менен үйүңөрдө мындай кооз болуп да бир чети турат, экинчи чети мындай сактаган эмеси дагы жакшы да. Мындай банка окшоп тырс этип сынып калбайт, бир жакшы материал экен. Андан тышкары белек катары мондай бычак салып ийебиз. Бул бычактын артыкчылыгы биз да издеп отуруп, бул буквально комплект керек да, баягы бычак деген важный нерсе да. Мынакей Жапан деп турат, мына японский качество экен. Анан эң башкысы эмнеси жакты, бычактан болуп атканда ийилбейт экен да, кээ бир бычактар дегенде ийесиңер го, ийилип кетет. Бул сталь күчтүү экен да, катуу. Анан биз өзүбүз кесип көрдүк. Ушундай сонунда жумушта проблема болгон жок да. Бычак бул важный нерсе. Бычак курч болбосо иште эле жакшы жүрбөйт. Өзгөчө мондай кулинарный иштерде болуп атканда, но курч нерсе да, монтип бычакты монтип курчтасыңар, салчу. Бул жактан курчтпай эле коеюн. Ояка ар кандай түрлүү бычактарды салып курчтсаңыздар болот.
ушул да береке берилет да. Ушул дигидрат менен кошо салып беребиз мына. Андан тышкары ушул мөмөлөрдү кескенге же мөмө жемиш кесип тураганга мындай комплект доска берилет да. Мынакей биякта 3 түрү бар. Мынакей мындай өзүм да атайын текшерип көрдүм кандай болот экен. Клубниканы да кестим, алмаларды да кестим. Мына чоң болот экен, андан кийин орточосу болот, мына кичинекей болот. Ушунун баары, мына дигидратор заказ кылынгандан кийин ушунун баары силерге жеткизүүбүз да бекер. Мыналар да белекке берилет. Азыркы биринчи 10 биринчи заказчиктерге дагы кошумча бонустар бар, ошолорду кошуп беребиз да. Демек, убакыттан уттурбай, урматтуу көрүүчү, сезон келип калды. Момундай түшүмүңөр уже быш баштаганда сатылганы сатылат, жегенди жейлет, андан кийин бая бузулганы да болот, бир нече процент. Ушинтип сактап калсаңыздар болот да. Биз андан тышкары дагы өзүнчө дагы долбоорлорду иштетебиз, ушу кайра иштетүү боюнча. Негизгиси бүгүн видеонун максаты ушул болчу да. Ушул дигидраторлорду элге жарыялап тааныштырып коелу дедик. Дигидратордун албетте түрлөрү бар. Мен да өзүм караштыргам, бирок мындай гарантиясы бар, сервисный обслуживаниясы бар, немецкий качество деп момундай бир ушуга кызыктым да, токтолдум да, утулган жокмун. Бул иштей берет экен дагы, көп жыл бою иштеп өзүн актай берет да. Кыскасы ушундай, урматтуу көрүүчү. Телефондорду калтырып коем. Кайрыла бериңиздер. Кошумча суроолор болсо бергиле. Жай сезон келатканда сезонго даяр болуш үчүн эртерээк эле алып, колдон келишинче үйрөнүп, мен бат эле үйрөнүп кеттим. Бир сутканын ичинде эле баарын толук түшүнүп, үйрөнүп, уже калган уже өсүмдүктөрдү кургатканга көзүм жетип калды да. Кийинки чыгышта да кургатабыз. Мейли, урматтуу көрүүчү, эмки чыгыштан көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар.